Мына биз коллегабыз Кундуз Кошалиевич Сулайматов менен чогуу мындан бир апта мурда Койташ окуясында жабыркаган генералыбыз Самат Курманкуловго барып зиярат кылып келдик. Акыбалы абдан начар экен. Урматтуу коллегалар. Балбак мырза, сүйлөгөндү биз угуп турабыз да. Ошону урматтуу төрага, ушул генерал балабыздын акыбалы абдан начар экен. Барып баарлашып келдик. Аябай ыйлады, жаш балада ыйлады. Жардам берип койгулачы байке, депутаттарга айтып, кичине бир кол кабыш кылып жардам бериңиздер, кыйналдым деди. Ошого урматтуу Нурлан Тургунбекович, эгер урматтуу депутаттарыбыз макул болсо, ушул бир күндүк айлык маянабызды ушул Самат Курманкуловго жардам катары биринчиден, экинчиден бир ушул балага жанагы мусулманча айтканда бир эме болсун, закат сыяктуу болсун деп мен ушул маселени киргизет элем, ушуну добушка коюп берсеңиз. Экинчи, Алмаз Акунжан, анан Улан Ниязбек министрибиз менен дагы сүйлөшүп, ушунда бир кандай бир жардам бере алабызбы, ал киши айтты, ушу пенсиямды көтөрүп берсеңиздер деген маселени айтты да. Ошону бир сизден сураныч, протокольный поручение, ошону бир тактап айтып койсоңуз чоң рахмат.